Саламатсыңарбы урматтуу дыйкандар? Менин атым Аяз, AgriLife KG долбоору кызматта. Помидор тууралуу кезектеги чыгарылышын чыгарып атабыз. Бүгүн математика деген теманы козгойбуз. Математика дегенде 1 гектар жерге помидор отургузам деген киши 1 гектар жерге канча чыгым болот, анан ошо 1 гектардан канча түшүм алып, канча сомдон сатканына чейин көрсөтүп, ошо прибыльна чейин көрсөтүп беребиз да, ошо доскага чыгып. Ага чейин сизге ушул AgriLife KG долбоорунун биздин помидор боюнча башкы каарманыбыз менен тааныштырып кетели. Сагыналы айке, өзүңүз дыйкандар менен тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар? Менин атым Ибраим Сагыналы. Биз ушул Аламидин районунун аймагында бир топ жылдан бери помидор өстүрүп, помидор менен иштеп келебиз. Ошол 1 гектар жерге кеткен чыгымды доскага көрсөтүп санап берели деп. Санап берели. Эми сиз көп жылдан бери помидор отуруп жүрбөйсүзбү? Ошондуктан сиз бул расходторду жакшы билесиз. Эми ушул биз мисалы үчүн жаңы помидор отургузам деген дыйкан болуп калса, ошого жардам болобу деп атам да. Эми отургузуп жүргөн кишилерге деле пайда болобу дейм да. Канча расход болот экен. Урматтуу дыйкандар, биз ушул силерге буга чейин даярдап жазып койдук. Азыр ушул боюнча кичине мындай өзүнчө маалымат берип кетели. Сагыналы айке, сиз суроолорго жооп берип турасыз да. Мынакей, бысмылда дегенде биз ушу жерди карайбыз. Жерди аренданы сиз 40 миңге алыптырсыз. Ооба. Эми негизи бул сиз алган акча да, 40 миң сомго. Ар кайсы жерде ар кандай баада. Мисалы үчүн кээ бирлер 50 миңге алат, кээ бирлер 60 миңге алат, кээ бирлер жөн эле мынтип бере турчу деп алышат. Эми ар ким ар кандай да. Биз ушу сиздин расходуңуз мындай орточо бааны алып атабыз. Мынакей, аренда 40 миң сом кетиптир. Урукка 27.900 деп жазып турбуз. Сиз кандай үрөн алдыңыз? Ушу эмнелерди карап алдыңыз? Үрөн алганда биз Голландиянын үрөндөрүн, сапаттуу үрөн алганга, мүмкүн болушунча сапаттуу үрөнгө алганга аракет кылыш керек. Сапаттуу үрөн дегенде Голландиянын үрөндөрүн, эмне деген? Энзазаден компаниясынын Ладжейн, Бахрейн деген сортторун алып отургузуп жүрөбүз. Бул сортту үрөнүн ушул голландский сортун быйыл эле иштеп атасызбы же буга чейин иштеп келгенсизби? Жок, Голландиянын сортторун буга чейин бир топ жылдан бери эле колдонуп иштеп жүрөбүз. Булар себеби сапаттуу үрөндөр. Ал бышып даяр болгондон кийин дагы товарный вид, анан ташып кеткенге транспортировкага ылайыктуу жакшы мыкты сорттор да бул. Мыкты сорттор, Эми мисалы үчүн кээ бирлер арзан деле алса болот, бирок силер ушул 27.900 дегенге ушул жакшы сапаттуу сорттон тандаган экенсиз. Кийинки расходубуз пленка деп коюп турбуз. Пленканы деле биз бир жалпы эсеп менен чыгардык да. Туурабы? Сиз көрүүчүлөргө айтып кетесизби? Кайсы малдарда ошо пленкаларды колдоносуз? Канчага бөлүп сатып аласыз? Эмнеге сатып аласыз? Бул пленкалар ошол уруктар өсүп жетилиши үчүн кичинекей күнөскана даярдалып, анын ичине дагы парник 2 кабат, 2 слой менен даярдалып, ошонун ичинде жылуу парниктерде көчөттөр өсүп жетилет да, ушул пленканын ичинде. Пленканын жалпы пленка сатып алган акчасы ушул 6580 сом. Стаканчиктер деп койдук, стаканчиктер боюнча айтасызбы дагы? Стаканчиктер ошол эле үрөндөр, уруктар ошондой стаканчик пакетчиктерге биогумус менен топурак аралаштырып ошого салынат. Ошого кеткен акча. Биз мурун чыгарылыштарда тартып кетпедик беле? Ошол кадрды көрсөтүп коебуз, кандай стаканчиктер. Жана ошол стаканчик пакет түрүндө экен да. Ошолну сиз ушундай суммага алып турасыз, Ошол биогумусту аралаштырып 5-чи катардагы биогумуска кеткен акчаны. Бияка деле көп кетиптир, билинбеген мен. Эми кыргызча айтканда биокымыска келдик. Биокымысты деле жалпы алдыңар да, биогумусту. Ооба. Биогумусту 9 миңге алып турасыз. Биз чыгарылышта өткөндө Улан Байкенин биогумустун алганбыз. Ошол жактан эле 9 миңге алганбыз, жакын болуп эметкен үчүн. Анын баягы өткөн чыгарылыштарда бул каналда бар, биогумус тууралуу тартканбыз. Каналдын ичине кирип көрүп койсоңуздар болот ал видеодо. Биогумус канча сом турат, кантип чыгарылат экен, ал жөнүндө да маалымат бар да. Эми органикалык жер семирткичтер дедик. Сиз ушу органикалык жер семирткичтердин да түрлөрү бар да. Кайсы жерден алдыңар, кандайын алдыңар,
ошол бөлүктөрүн айтып бересиңерби? 6-катардагы органикалык жер семирткичтер деп ошол эле уруктар парникте өсүп аткан учурда жерге барганга чейинки кеткен чыгым көрсөтүлүп атат да. Ошол эле органикалык жер семирткичтер дегенде жалбырактан жашылдандырып, анан ар кандай ооруларга каршы дарылар берилет. Ошол органикалык жер семирткичтерге 1850 сом кетти. Ооба. Айдоого 5000 кетиптир. Малага 2000, тырмоого 2000. Фрейзер 4000 сом. 4000 сом. Эми бул ар бир дыйкан түшүнөт. Мунун баарын баягы айтып бериштин кажети жок деп ойлойм. Пленка трактор деп коюп турбуз. Ушунун жөнүндө айтып бересиңерби? Трактор менен ошо помидорго атайын технологиясы барбы, ошо пленка чойгону? Пленка мурун өткөн жылдары пленканы кол менен эле тартып жүрүшкөн да. Анан буюрса ошол трактор менен тартып башташты. Пленканы 3500 сомго гектарын пленка менен трактор менен тартып. Трактор өзү эле кылып коет, Трактор өзү эле жасап коет. Ушул акчаны төлөп койсоң, трактор өзү эле жалпы 1 гектардын жерине ошонун баарын жасап салат, Мурункудан ошол жумушчу күчү азайды да. Мурун деген колго тартканда акчасы да көп, акчасы да кымбат болуп чыкчу, болуп чыкчу да. Эми азыр акырындан өнүгүп атпайбызбы? Технологиялар өнүгүп, көп нерсе техника менен эле жасап салып атышпайбы, Селитра дейт. Селитра 20 000. Бул селитраны каяктан алдыңар? Канчадан килограмм, канчадан алдыңар? Селитра аммиак селитрасын быйылкы баа менен былтыркы мурунку жылдардагы бааны салыштырып болбойт азыр. Быйыл ошо 20 000 сомдук селитра кетет деп жазып чыктык. Жылда эле ушундай эле 350-450 килограммга чейин аммиак селитрасы берилет. Жылда эле ушундай эле расход болот экен да, ушу 20 000 сом тегереги. Эми баа өйдө төмөн болуп атат эми. Төмөн болбойт, бирок жогорулагандын гана үстүндө го азыр. Жана биз өткөн серияда барып агрономдун сунушун анализ алып, агроном сунушу боюнча ушул сумманын ичине эле кирет да, туура? Баягы ошо технология менен өстүрөсүңөр да. Так, селитра жер семирткичтер боюнча эсеби чыкты. Эми биз жумушчулар деп жазып койдук. Жумушчуларга бул үстүндөгү көрсөткүчтөргө караганда аябай көп сумма болуп чыкты. Таң калбаңыздар, биз бул жерге көп процессти кошконбуз да. Биринчиси бул баягы отурузуп аткан кезде, туурабы? Бир 5-6 киши иштейт экен да, отурузуп атканда бир 3-4 күн, туурабы? Анан отогонго дагы киши жалдайт экенсиңер. Ошонун баарын бир жалпы эсеп менен жыйнап аткан мал менен кошо, жыйнаганда да бир 2 айдын тегерегинде жыйналат экен помидор. Ошонун жалпы эсеби бир ушундай сумма чыкты. 181 000 сом чыкты да. Көчөттү жерге алып барып отургузгандан баштап түшүмдү чогултканга чейинки жумушчуга кеткен акча ушундай кетет экен. Ушундай кетет. Жакшы экен. Эми биз сиз эми дыйкандарга рахмат. Жумуш жок мамлекетте жүрбөйбүзбү азыр? Россияга кеткен, бияктан деле мынакей ушинтип дыйкандар бизге рабочий место берет экен. Ушундай акчаларды деле кээ бир фирмалар деле бербейт да андай акчаны. Бир күндө барып канча примерно бир болжолдоп канча төлөйсүңөр? Бир жумушчу келип бир күндө иштегенде орточо эсеп менен канча сом алат? 1000 сомдон 2000 сомго чейин 1,5 миң сом табат экен. 1,5-2 миң сомго чейин да жумушчу үчүн. 1,5 миң сом эми жакшы да. Бир күндө 1,5 миң сом табыш бул жакшы эле зарплата да. Анча-мынча мамлекеттик жумушчулар деле мынча зарплата алышпайт да. Анан могу жерде транспорт плюс бензин деп 15 миң сом деп чыкты биздики. Бул транспорт плюс бензин дегенибиз жанагы бияктын айдоого, фрейзер, тырмоого деген бензиндер эмес. Бул жанагы ар бир, мисалы үчүн, аренда менен сүйлөшкөнгө, стаканчиктерди алып, биогумусту сатып алып, ар бир жерге барыш керек. Ошол жерге дыйкан, ар бир дыйкан эми расходу бар да.
бензинге деген транспортный расход бир 15 миң деп койдук. Бул болжолдоп эсеп менен чыккан акча да. Анан прочие деп 10 миң деп койгонбуз. Эми ар бир нерсе, ар бир иш кылган киши прочие деген расход киргизет да. Прочие деп койдук. Мынакей урматтуу дыйкандар, биз бул доскага болгон чыгымдарды жаздык. Эчтеке унутуп калган жокпуз деп ойлойм да. Эми унутуп калсак, балким ошо расходду кошуп коет да. Основной, эң негизги расходдор жазылды. Андан кийин биз аркы бетине бунун баарын кошуп чыгып, дединдей сумма чыкты да, 332 миң 260 сом чыкты. Общий расход чыгым чыккан. Анан биз жыйынтыгында биз түшүм алганда өткөн жылдын көрсөткүчтөрү менен 30 сомдон 40 сомго чейин 1 килограмм сатып турсуңар. Туркменский помидор 200 сом килограмм. Азыр могу помидор, туркменский помидордун баасы килограмм канча? Баасы килограммы 170-180 болот. Помидорлоруңар канча? Баланы айтып кетесизби? Помидор туркмендики 230-250, Ташкенттер 280. Розовый 400дөн 350дөн. 350дөн, А местный помидор кайсынысы? Местный азыр жок, бадыраңы бар. 1 килограмм 35 сомдон сатылып атат да ошондо. Несправедливо. В натуре несправедливо, конечно. Несправедливо. Анан биз агроном байкебиз айтып кеткендей, сиз жанагы бүт жер семиктикчилерди туура берип атпайсыңарбы? Керектүү азотторун, микроорганизмдерин бүт кошосуңар дагы. Ошо менен 1 гектарда 30 тонна орточо эсеп менен Алса түшүм болот. чогултсак болот. Кудай буйруса. Болот. Эми ал агроном байке 35 тонна деп деле айтты. Биз ошончо деле болбой 30 тонна деп коюп атабыз азыр. Сунуштаган жер семиштерди колдонсоңуз 35 тоннадан 30-35 тоннадан тегерегинде түшүм аласыз да. Андан аз албайсыз да. Ошондо биз сатканда 30 тоннаны 35 сомдон сатканда мондай 1 миллион 50 миң сом сатып атабыз да. Ошондо помидор өстүрүп 1 гектар жерге помидор өстүргөн кишилер болсо, ушундай акчага сатса болот экен да. Албетте эми расходун кемитебиз. Расходун кемиткенде мынакей биздики таза прибыль момундай болуп чыкты. Мынакей ошондо деген биз эгер помидор өстүрсөк, 1 гектар жерге помидор өстүрсөк, жанагындай 35 сомдон сатсак, биз момундай прибыль алсак болот экен. Эми силерде деген жанагы расходун жазган жокпуз. Помидор жыйнап атканда жанагы алып саткандар болот, өздөр комиссанттар өздөр келип фураларын айдатып келип ушактан эле жүктөп кетишет да, туурабы? Ал расход жазылган жок да бияка. Өзүбүз базарга алып барган учурлар болуп калабы, Өзүбүз базарга алып барып, учурга алып барып саткан учурлар бар. Кичине кымбатыраак сатып каласыңар анда, бирок ошол убакытты коротосуңар. Эң негизгиси в основном силерге ошол поляга, талаага келип эле келип алып кетип турса, ошол жакшы да. Быйыл деле ошондой эле пландап атасыңар да, туурабы? Кудай буйруса. Урматтуу AgroLife KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, помидор боюнча кичинекей ушу математика темасында расход прибылин эсептеп бердик. Өзүңүздөр көрүңүздөр. Бизге ушул видеого катышып берген Дыйкан Сагыналы байке рахмат айталы. 30 тоннадан деле көп түшүм алыңыз. Ошол Кудай насип этсин. Дыйкандарга каалап кетерим, түшүмү мол болсун. Кудай берекесин берсин. Көп жылдан бери помидор өстүрөт экенсиз. Эми ошол помидор өстүрүүдөн коркпоңуздар деп айта кетели, Анткени мен ошол өткөндө базарларды кыдырсак, помидордун баасы аябай асмандын башы экен да. Тиги Өзбекстан, Ташкенттин помидорлорун сатып алып атабыз. Ал помидордун сатып алганда тиги 250, 280, 300 сомго чейин алып атабыз. Ошол акчанын баары тиги алып саткандарга эле келип атат. Анан жанагы ошол Өзбекстан менен Түркменистанга кетип атат ал акчанын баары. Андан көрөк ошол биз ушу дыйкандарды чакыралы, колдон келиши помидор өстүргүлө. Помидор өстүрсөңөр бизде өзүбүздүн отечественный помидор болот. Биринчиден, экинчиден жана сатып алган кишилердин акчасы ошо биздин Кыргызстандын ичинде эле калат. Акчандай экономикабызды деле өстүрөбүз да. Сизге рахмат, Сагыналы байке. Ушу математиканы эсептеп берген үчүн ишиңизге ийгилик. Рахмат. Биз жыйынтыктайлы.
эмки чыгарылыштан жолукканга чейин эмки чыгарылыштарда биз жер семирткичтер боюнча, үйрөндөр боюнча помидордун баягы кийинки серияларын тартабыз. Кудай буюрса мынакей 2-3 күн тегерегинде жерге барып эле ошо отурузуп аткан моменттерин тартабыз. Отурузуп аткан жумуштар иштеп аткан моменттерин тартабыз. Ага чейин сак саламатта болгула.